Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Мен Медербек Жамбаев. Бүгүн Ноокатта айтылуучу Азирет агабыздын 15 гектар атасы менен биргеликте курган 15 гектар алма багындабыз. Бул Red Cup деген сорт карлик подвой М9 аралыгы 4 метрге 1 метр кылып курулган. 4-жыл экен. Адашпасам 4-жыл деди. Бул стойкалар, шпалерный системалар бүт итальянский дейт. Тамчылап сугар системасы менен жабдылган. Ашу ишип кеткен М9 подвойдун өзгөчөлүктөрү. Түшүмдө көрүп атасыздар. Кою кочкул кызыл, жераменге окшогон, скарлет спурга окшогон алма. Бул жакта бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин агрономия факультетинин студенттери менен келдик. Студенттерибиз да үйдө чыгып атат. Азыр Чентлер жаңа гана курулган бакка да барабыз. Жалпысынан бак өтө сонун. Толук интенсивдүү, түштүк Кыргызстан боюнча эң жакшы бактардын бирөөсү, алдыңкы бактардын бирөөсү. Булар кооперативде түзүшүптүр. Буюрса мына түшүмдөрүн жыйнап, элдерге да жакшы үлгү болуп жатышат экен. Азыр дагы бизге да көп пайдалуу маалыматтарды берди. Биз дагы практикалык сабагыбызды уюштурдук. Студенттерге дагы баардыгыбызга пайдалуу болуп атат буюрса. Мына жерде курт жеп, чирип, же болбосо күндөн солнечный ожог болгон алмалар. Бул болсо жаңы эгилген көчөттөр, баягы ордунан курап калган, же жаш калган голден сорт экен мына. Дагы эмне, тамчылап сугар менен жабдылган дедик. Ошо кайракы жерлерди өздөштүрүшүптүр. Деңиз деңгээлинен где-то 1500 метр бийиктиктер. Өтө жакшы. Кызаргандыгы өтө сонун, түс алгандыгы. Түшүмдүүлүктөрү өтө жакшы. Мында көрүп атасыздар. Ар бир дарактан өтө сапаттары дагы жакшы сапаттаган алмалар. Бүт Кыргызстан ичинде сатылып атат экен азырынча. Азырынча Кыргызстан ичи дейт. Бул жерде 4-5 сорт бар экен. Айдарет, Red Cup, Гала. Калган сорттордун эсибизден чыгып калды. Жалпысынан ушундай.